өлгөн адам менен жаңы төрөлгөн нарисенин чилдеси тууралуу. Өлгөн адам, мисалы бир адам өлдү, анын жаназасына барган, ал жерге барып келген адам маракесине барып келгенден кийин нарисени кармап көтөрүп жыттап өбөйүн десе, жок, сиз өппөңүз, жакындабаңыз, сиз өлгөн жерден келдиңиз, анын чилдеси чыгыш керек, фалан чилдеси чыгыш керек, андан кийин сиз ага жакындайсыз. Жок, урматтуу мекендешим, бул болбогон ырым-жырым, буга ишенбеш керек. Биз болбогон нерселерге ишенип, өзүбүздү кор кылган адамдарбыз да. Өлүктө кандай чилде болду эми бул? Өлүктүн чилдеси чыгыш керек экен. Өлгөн өлдү ал. А нарисени туура биз абайлашыбыз керек, жакшы мамиле, жакшы карашыбыз керек. Бирок урматтуу мекендешим, жаш балада дагы мында дагы чилде деген жок. Аны сактап, мынча күн өткөзүп, андан кийин нерсе кылыш керек. Өлүк өлгөн жерге барып келдиңиз, эми анын балеси болсо, бирдекеси болсо сизге жуккан, эми балага жугушу мүмкүн деген ырым-жырымдар, жомокторду токуп ишенип алгандар бар экен. Жок, урматтуу мекендешим. Таптакыр туура эмес маселе булар. Ширк, эгер биз ага чындап ишенип алсак, бирдекени сурасак, Сулайман тоого чыгып ишенгендер бар. Мындай сыйгылсак, таштан сыйгылсаң боюңда болуп калат экен. Бул калп жалган ал. Ырым-жырым кылып, тоодо жыныстык катнаш кылып жүрөт. Бул уят маселе эмес, урматтуу мекендешим. Аталарыбыз илимдүү, молдо адамдар болуп туруп, урпактары биз мындай иштерди кылып жүрсөк, тоо ташка каяктагы болбогон нерселерге сыйынып жүрсөк, кабырда жаткан аталарыбыз бутуна тик турат го, урматтуу мекендештер. Ошондой экен, мына ырым-жырымдарга ишенбеш керек. Тоого барып даракка лента байлап келгендер, сүйүү махабатка жетейин деп, каяктагы бир мосторго барып күрүч илип келгендер, булар калп жалган, ишенбеш керек. Булардын 100% жалган, урматтуу мекендештер. Барып Абшырата дагы бир сыяктуу жерлерге барып тыйын ыргытат экен. Бале кырсыктан сактайт бул бизди деп. Бале кырсыктан. Ал бизнес. Ал тыйындар билесизби, ар бир адам келип канчадан таштап кетет. Аны кечкурун терип алат анын бардык тыйындарды. Ал жерде калып кете турган тыйын жок. Сулайман тоодо ар бир таштын ичине акча таштай турган место кылып койгон. Ал акчаны эч ким карабайт дейсизби? Албетте, орду бар анын дагы. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендешим, көп учурда мындай жерлер бизнес центрине айланып калат. Ал жерден акча алып аткандар бар. Бул нерсени токтошууну каалашпайт.